Бишкектин вице-мэри бала-бакча жана мектептердин курулушу менен таанышты. Кыргызстандагы 450 миңден ашуун жарандын жөлөк пулу көбөйдү. Кыргызстанда медицина жетишээрлик жогорку деңгээлде. ИИМде окуу жылын аяктоо учурунда коомдук коопсуздукту камсыздоо боюнча онлайн кеңешме өттү. Кыргызстанга скаут кыймылы киргизилүүдө. Алматыдагы рейтингдик мелдеште Кыргызстан жалпы 10 медаль багындырды. Ташкентте Борбор Азиядагы белгилүү эндокринологиялык борбор башка жерге көчүрүлөт. Бишкектин вице-мэри Нурлан Шаршеналиев Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын аркылуу курулуп жаткан билим берүү мекемелеринин курулуш иштери менен таанышты. Муниципалитеттен билдиришкендей, вице-мэр номер 75 орто мектептин курулушу менен таанышып, учурда кошумча имараттардын курулушу жүрүп жаткан номер 40, 20, 73, 35 жана 6 мектептерди дагы текшерди. Текшерүү учурунда вице-мэр курулуш иштерин күчөтүүнү белгилеп, курулуш материалынын сапатына өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Кыргызстандагы 450 миңден ашуун жарандын жөлөк пулу көбөйдү. Ведомствонун билдирүүсүнө караганда, 2021 жылдын октябрынан тарта калктын аялуу катмарынын 15 категориясына жөлөк пулдар көбөйтүлгөн. Бүгүнкү күндө социалдык жөлөк пул алган жарандардын жалпы саны 101,8 миңди түзөт. Бул чоңдор жана майыптыгы барлар, кары картаңдар, жетим балдар, ВИЧ, СПИД менен жашаган энелерден төрөлгөн балдар. Жөлөк пул алгандардын көпчүлүк бөлүгүн аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө жашагандар жана үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган 16 жашка чейинки балдар түзөт. Кыргызстанда медицина жетишээрлик жогорку деңгээлде. Бул тууралуу Бишкекте өтүп жаткан МЭДСИ компетенциялар медицинасы маалымат жыйынында МЭДСИ базасындагы эл аралык онкология борборунун травматология жана ортопедия борборлорунун жетекчиси Дмитрий Тарасов билдирди. Эскерте кетсек, Россиядагы алдыңкы клиникалардын бири МЭДСИ компаниялар тобунун өкүлдөрү Бишкекке келди. Аталган россиялык клиниканын алдыңкы кесипкөй дарыгерлери 4-5 июнда Бишкек шаарындагы 4 жогорку окуу жайдын базасына республиканын жашоочуларын бекер текшерүүдөн өткөрүшүп, консультацияларды беришти. Ички иштер министри Улан Ниязбеков республиканын аймагында коомдук тартипти сактоо жана жалпы орто билим берүү мекемелеринде окуу жылын аяктоо иш-чаралары учурунда коомдук коопсуздукту камсыздоо чаралары туурасында онлайн кеңешме өткөрдү. Маалымат кылайык, онлайн кеңешменин жүрүшүндө министр Ниязбеков ички иштер органдарынын негизги милдеттери эл арасындагы туруктуулукту камсыздап, жарандардын тынч жашоосуна шарт түзүп берүү экенин баса белгиледи. Ниязбеков ар бир жетекчи өз регионунун аймагында укуктук жоопкерчиликти, жолдо жүрүүнүн айдоочулук жана коомдук жайларда маданиятты жогорулатууга, баарына бирдей болгон мыйзамдардын талаптарын сактоого, улуттук баалуулуктарды сыйлоого карата түшүндүрүү иштерин алып барууну уюштуруусун деген талап койду. Кыргызстанга скаут кыймылы киргизилип жатканын кабар агенттигинде маалымат жыйынында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты боюнча эксперти Мураталы Үчкемпиров билдирди. Анын айтымында, скаут кыймылы Кыргызстанда буга чейин болгон эмес. Дүйнөлүк скаут бюросунун Евразиялык колдоо борборунун директору Ширинат Трюмале Винугапол скаутинг 1907 жылы негизделип, 200дөн ашык өлкөнүн жаштарынын лидерлик сапатын өстүрө алганын белгилейт. Кыргызстандык балбандар Казакстанда күрөш боюнча Болот Турлуханов кап эл аралык рейтингдик мелдеште жалпы 10 медаль багындырды. Мелдеш 2-5 июнь күндөрү Алматы шаарында өтүп, балбан кыз-келиндер арасында эркин жана грек-рим күрөшү боюнча күч сынашты. Борбор Азия боюнча белгилүү Ташкенттеги республикалык эндокринологиялык борбор башка жерге көчүрүлөт. Борбордун кызматкерлери сентябрда Ташкенттеги медициналык шаарчанын жанындагы жаңы курулган имаратка көчүп барышаарын айтышты. Бейтаптар көч мезгилинде жашоо үчүн керектүү процедураларды албай калабызбы деп кооптонушууда. Ташкенттеги борбор жайгашкан Мирзо Улукбек району жер тилкеси кымбат аймактардын катарына кирет. Бул жерде 1 гектар жер 20 миллион сумдан ашат, же $2 миллион болот.